Курманжандатканын урпактары Шайыр апалар тобу 1990-жылы ишмердүүлүгүн баштаган. Ош шаарындагы маданият башкармалыгы тарабынан өткөрүлгөн иш-чаралардын баарына активдүү катышып турушат. Мындан сырткары ыркесе, Нооруз майрамдарында да сүмөлөк бышыруу өнөрүнө чейин көрсөтүп беришет. Жапалак аймагынын Орк айылында туулган, ошонун атын өчүрбөйлү деп, Курманжандатка Ош деп алайлыктар менен бирге жүргөнбүз. Анан кийин өзүбүзчө топ менен акылдашып туруп, биздин энебиз ушу Жапалактын Орк айылында туулса, өзүбүзчө эле топ түзөйлүк деп түзгөндө, биз бул энебиз алайга турмушка чыгып, Алымбек Таткага. Булар Мадыда кышташкан да. Бизден мурда мадылыктар Курманжандатканын сиңдилери болуп алыптыр. Өзү биз сиңдиси болушубуз керек эле. Анан орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт деп биз урпагы болуп 2018-жылдан алганбыз. Документтерди алып, соцфонддон өтүп, налогойдон өтүп, мэрияга катталып. Бул Шайыр апалардын тобуна кошулуу үчүн чек жок. 50 жаштан жогорку ырдайм деген апалардын баары кошулуп ырдаса болот. Топтун өзүнүн жазылбаган тартип мыйзамдары бар десе да болот. Топто атайын музыкалык окуу жайда окуп, эмгектенген комузчу жана аккордеонист коштоп жүрөт. Кээ бир учурда ооруп калышат, жумуштары чыгып калат. Ошондо 8 ай алгансак дагы 400 литрден сүмөлөк жасап, ошол бүт площадтагы жарандарга ооз тийгизебиз. Биз бардык иш-чараларга катышып, мына канча сыйлыктарды, канча орден, медалдарды алып жүрөбүз. Биздин Курманжандатканын урпактары апалардын айырмачылыгы, бизде көпчүлүгүбүз, ондон балдарыбыз бар, баатыр энелерибиз. Мына бар төштөрүндө турушат, баатыр энелер. Бүт дүйнө жүзүндөгү аялдарды кабыл алабыз. Себеби биздин энебиз дүйнө жүзүнө таанымал болгон. Бизде чек, сен кошуласың, сен кошулбайсың деген закон жок, кызым. Созолонтуп ырдагандан сырткары Шайыр апалар тобу кыргыз айымдарына тиешелүү болгон кол өнөрчүлүк менен да алектенишет. Кыргыз элинин өзгөчө салты болгон кыз узатууда дагы кызга сеп тигип даярдашат. Мурдатан килем, таар согуп жүргөнбүз. Мына шартка байланыштуу азыр даярга көнүп алып, ал иштерди токтотуп койдук. Кийиз жасашат, кол өнөрчүлүктөн дагы бар биздин топ. Бардык ишке даяр. Нуржамал Төштүк кызы, Самат Сайдаматов, Ош ТВ, Ар Отан көрсөтүүсү.